Саламатсыздарбы эл журт? Биз улуттук коопсуздук кызматынын мекемесинде жанында турабыз. Биз жаңы эле түз эфирибизди баштап жатабыз. Биз бул жака ушу журналисттердин курамында келген команда азыр эле мына сиздер коридорду, бул жерде тротуардагы коридорду көрүп жатасыздар. Журналисттер эми эле чогулуп жатышат. Бул жерде Таалай Дүйшөнбиев деген Next TV деген телеканалдын жетекчисин сурак алып жаткандыктан ушул жерге саат 3кө белгилегенбиз. Тилекке каршы жарандык коомчулуктун көпчүлүгү азырынча келе элек. Мен сиздерди учурдан пайдаланып бардыгыңыздарды ушул болуп жаткан сөз эркиндигине карата болгон кысымга кайдыгер карабай, позициясы бөлөк болгондугу үчүн, телеканалдын маанайы көбүн эсе оппозициондук болгондугу үчүн куугунтук жасагандын өзү бул туура эмес экендигин белгилеп, жарандык коопчулукту жана журналисттерди, активисттерди ушул мен артында турган имараттын эмблемасын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Улуттук коопсуздук кызматынын ГКНБ, орусча айтмакчы Государственный комитет национальной безопасности имараттын жанында турабыз. Азырынча бул жерден биз сиздерди күтүп атабыз. Урматтуу жарандык активисттер, журналисттер, саат 3кө белгиленген болчу. Себеп дегенде ошол Таалай Дүйшөнбиев деген мырза көбүн эсе өзүнүн менеджерлик кызматын аткарат экен, Next TVга жетекчи экен. Ал жазмакер же тележурналист болуп атактуу медийный личность болсо, медиалык персона болсо, анда балким жарандык коом бул нерсеге көбүн эсе көбүрөөк маани берип, көбүрөөк киши балким келмек деген ойду айткым келди. Бирок кеп тааныганда, элдин көпчүлүгү тааныганда же тааныганда эмес, кеп сөз эркиндигине болгон кысымда. Ал кысым кимге карата болбосун, кайсы журналистке карата болбосун, журналисттер сплоченно, бекем биригип, чогуу бир муштундай түйүлүп, бекем туруш керек. Ошон үчүн бардык жарандык активисттерди кайрадан сиздерге чакырам. Бул эфирди бөлүшүп коюңуздар. Улуттук коопсуздук кызматынын имараттын жанынан азырынча биз бул жерден кетпейбиз. Ушул окуянын жүрүшүн сиздерге чагылдыруу менен түз эфирди уламакчыбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер сөз эркиндигине карата болгон кысымды токтотулушун талап кылып, ушул УКМК имаратынын жанында сиздер менен чогуу туралык. Сөз эркиндигине кысым болбош керек. Ар бир эгемендүү өлкөдө, суверендүү өлкөдө сөз эркиндигине кысым болгондугу бул туура эмес көрүнүш, бул куугунтуктун белгиси. Ошон үчүн азырынча бул жерде жалаң гана теле камералар, тартуучу журналисттер, видеого тартуучу журналисттер топтолууда. Өздөрүнүн журналист коллега байкесине кайдыгер карабай чогулган журналисттерге ыраазычылык. Ошону менен катар азырынча жарандык коомдун өкүлдөрү пассивдүү болуп жатат. Себеп дегенде балким алардын кайсы бир ошол Next TV каналынын жакынкы мурдакы СССР аталган уюмдун курамындагы Украина менен Россиянын ортосундагы ушундай согуш кагылышы балким себеп болгондор. Ошол согуштун айынан пикирлери бөлөк, ажырым чыгып калгандыгы үчүн эле азыр соц тармактарда айрыкча будуңчаң түшүүдө. Сен Орусияга болушасыңбы? Ал жерден эч кандай награда албайсың, эч кандай сыйлык албайсың. Бул сенин мамлекетиңе дагы, өзүңө дагы эч кандай бир пайда алып келбейт. Ошол эле кеңешти мен Украинаны колдогондорго дагы айтар элем. Украинанын колдоо менен
биз деле бир нерсени кыйратып салбасак керекпиз. Бирок ошону менен катар дайыма калыстыкты айтыш керек. Эл аралык укуктун нормаларынын алкагында кайсы мамлекетке биринчи болуп бастырып кирсе, кайсы мамлекет өзүнүн аскердик техникасын, өзүнүн аскердик курамын бөлөк мамлекеттин территориясынан юрисдикциясын бусуп ичине кирсе, анда ал мамлекет мыйзамдуулукту бускан болуп эсептелинет. Ал мамлекет эл аралык норманы бускан болуп эсептелинет. Ошон үчүн ал эл аралык норманы бускан мамлекетти биз эч кандай колдогонубуз эл аралык деңгээлде биздин аброюбузга аброй кошпойт, тескерисинче биздин мамлекет катары жүзүбүзгө көө жабат. Сиздер көрдүңүздөр, Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынындагы болгон кеңешмеден кийин добуш берүүдө 100дөн ашык мамлекет, буунун курамындагы 100дөн ашык мамлекет Орусиянын Украина болгон баскынчылыгын туура эмес эсептеп, ошого каршы добуш берди. Орусиянын кадамын туура көргөндөр көбүн эсе диктаторлук мамлекеттер. Элдин бийлиги деген түшүнүктөн алыс мамлекеттер болду. Алар 4-5 гана болуп саналат. Кыргызстан мамлекети, биздин республикабыз добуш берүүдөн карманган мамлекеттердин катарына кирди. Буга болсо дагы балким эрки жеткендир. Бул колдоп койгонго караганда жакшыраак. Бул жерде неонацист деп суроо үйрөтөт. Неонацист деген бул эмне деген түшүнүк? Бул деген жаңы нацизмдин жаңы чагылдырылган түрү дегендей маанайда жазып жатсаңыз керек. Ал деген ошол Гитлердин пропагандасын уланткан кишилерге карата айтылса туура болмок, же ошол скинхедтерге айтылса туура болмок. Биздин мамлекетте улуттун кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын колдогон активисттерди, жарандарды неонацист деген түшүнүктүн калбына салуу бул туура эмес болуп калат. Себеп дегенде мен кайсы бир деңгээлде улутчулмун. Улутчулдук эгер партиялык системага бөлө турган болсо оңчул болуп калат. Бирок менин көз алдымда кыргыз кылмыш кылып, бирок орус туура нерсе кылса, анда мен кыргыздын кылмышын кылмыш деп айтам. Бул деген нацизм эмес. Бирок мен улутум үчүн күйөм. Мен улутумду сүйөм. Кудай Таала бизди кыргыз кылып жараткандыгы үчүн мен ошол нерсеге шүгүр кылам. Жана кыргыздын ошо тарыхтын кан баскан, кан кечкен тарыхтын адырларын кечип, кыйналып, ашуу ашып, Кытайга качып, чөлдөрдү ашып, Афганга качып жашаган, үркүндү көргөн, далай баскынчылыкты көргөн кыргыз эли менимче эгемендүү мамлекет, суверендүү мамлекет катары өзүнүн эрки менен сакталышы керек. Ал эч качан бир мамлекеттин колтугун жыттаган, колоңсосун жыттаган, кошоматчы, бир империянын муртун сылап жашаган мамлекет болбош керек. Менин намысым ошондой. Биздин ошол сиздер окуган мектепти аттаганда эле жаш балдары окуган кыргыз мамлекетин түптөгөн, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн туусун, гербин бекемдеген, кыргыз тилинин мамлекеттик тил болуп калыптануусуна чоң салым кошкон биздин мамлекеттик ишмерлердин эмгегин жок кылбашыбыз керек.
Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков, Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов жана башкалар. Биздин мамлекет үчүн күйгөн репрессия убагында ошол репрессияга туш болуп, куугунтук көрүп, жанын берген ата-бабалардын, кыргыз эли үчүн канын төккөн ата-бабалардын эмгегин талага таштабаш керек. Алардын эмгегин туу кылып желбиретип, ошол нерсе менен сыймыктанып, ошол нерсени эгемендүүлүктү сактап калыш керек. Украина боюнча менин позициям бул Орусия Федерациясы, алар айтып атпайсыздарбы? Провокация болду депчи. Кандай гана провокация болбосун, ал провокацияга Орус Федерациясынын жетекчилиги согуш менен жооп бербеш керек болчу. Эгер чындап эле провокация болгон болсо, ал провокациянын өлчөмүн эл аралык коомчулук өзү аныктамак. Эгер ошондой провокация чындыгында болсо, анан провокация болду деген, согуш баштады деген бул спровоцирующий кийинип алган кызды зордуктап салган эле бир макоодой эле аналогия келтирсе болот да. Эсти катуу айтсам кечирип коюңуздар, бирок бул макоолук ошондой. Украина провокация кылды, НАТОга кошулам деди деген, менимче бул актануунун айла амалы гана. Өзүнүн агрессордук, согушчул маанайдагы аракетин, согушту баштаган эч бир мамлекеттин жарандары кан кечпеш керек, кан жутпаш керек. Бирөөнүн акыры барып көргө түшө турган, кыйын болсо дагы, чоң империянын жетекчиси болсо дагы, ал кишинин амбициясын эч бир жандын өлүмүнө татыктуу эмес, андан жогору эмес. Урматтуу көрүүчүлөр, журналисттер, активисттер, убагында Болот Назаровду, Болот Темировду, бирок Темир Назаровду эмес, колдоп келгендер жана башка жарандарды колдоп келгендер, ушул жерге келиңиздер. Улуттук коопсуздук кызматынын алдында азыр бул жерде журналисттер чогулуп жатат. Себеп дегенде ичинде Таалай Дүйшөнбиев деген Next каналынын жетекчиси суракта болмок ушул учурда. Ошол себептен ушул учурга келдик. Бул жерде көрүп жаткан активисттерди баарыңыздарды сиздерди чакырамын. Жарандык коомчулук сөз эркиндигине болгон кысымга кайдыгер карабаш керек. Алар келип бериш керек. Балким сиздердин эл аралык деңгээлдеги пикириңиз тышкы саясат боюнча көз карашыңыз балким бөлөктүр. Бирок ал маселе азыр бул жерде актуалдуу эмес. Бул жерде сөз эркиндигине болгон кысым. Биздин өлкөдө оппозициондук телевидение болуш керек, оппозициондук ТВ болуш керек. Бардык ТВлардын бардыгы эле бийликке кошомат кылган, бийликтен ырын ырдаган ТВ боло берсе, анда ал туура эмес болуп калат. Мен ушул учурда Шакиев Нурлан деген ошол мурдакы экс-президенттердин биринин катчысы
ошол Нурлан Шакиевдин демилгесин жөнүндө өз пикиримди айтып коеюн дедим эле. Ал жерде Украинаны колдогондугу үчүн орус ТВ каналдарын жапкыла деген жок болсо керек. Менимче ал ошол жаш балдардан кыргызчаны үйрөнсүн, патриоттулук кыргыз телеканалдарга басым жасалсын, анан ашыкча чыгым коротуп ошол эл аралык трансляцияга ашыкча чыгым коротуп Орусиядан келген берүүнү алып салыш керек дегендей пикирин билдириптир. Балким бул кептин артында башка бир нерсе божомолдонгондур. Бирок ачык сөзгө айтканда мен ал жерден бир Украинага карата бир колдоону байкаган жокмун. Балким башында ашынып колдоп алганыбызды себептен эми депутаттардын бири ошол орус тилдүү ТВларга каршы чыгып койгону менен кайра батыштын жакшы көз карашындагы өзүбүзгө ыйгарып алабыз деген маанайда айтылган болушу мүмкүн. Аны өзүнөн комментарий алыш керек. Азыр бул жерде башка кишилерден комментарий алып көрөлүк. Азырынча урматтуу активисттер, ККНБнын астына келиңиздер. Бул жерде журналисттер гана турушат. 3-4 каналдын журналисттери жарандык коомчулуктун өкүлдөрүн күтүүдө. Алар бирин тартып чыгарышпайт. Алар жарандык коомдун өкүлчүлүктөрүн, активисттерди күтүүдө. Шайлоо убагында пайда боло калган активисттер, кандидаттар мындай учурда кайда кеттиңер деп суроо салып койсок болчудай. Марат мырза, сизден комментарий алсам мүмкүнбү? Жок. Мен баягы тилектештик көрсөтүп койгондо келген балдар эмес. Өзүңүздүн тилектештиктин маанайыңызды көрсөтүп коеюн деп, Марат Токоев деген мырза өзүнчө бир комментарий жазуу менен алек экен. Азырынча ошо активисттерди күтүү менен ушул жерде туруп туралык. Тиякта да журналисттер, бул жакта да журналисттер, бул жакта дагы журналисттер.